Birinci sözü ustazımız Abdullah Sarıkul ustaz veririz. Ustazımız bir beyan ediyorsun inşallah. Yaratıcısı Allah Teala'ya teksiz matoğlar olsun. Temamız bulutlar aralık bölümlük intimak cana dostluk eder. İslam dini tınçlıktın, boyunsunluğun, kazalıktın, intimaktın dini ol eseptir. Yegisi İslam dini söz Arap dilinde selim, cana salam tamamından kelip çıkan, umdusuna kelip çıkan söz katarı boyunsunluğun, Allah'ın buyruklarına, öykülerine boyunsunluğun, vahşi tınçlık, cana kovsuzluk degen siyahlı manilerde duyulur. Dinimiz el ortasında ıntımak, veriplikler, ululağılmakta, barlık adamzatla, yaratılışka, öte yaşamakta kılığa kızıktırıp, atalgan iş hareketlerine köp yaşılıklardı bağlarlar. İslam dini bir kullandırdığı cevolsa ıntımakta yaşanır, bir uluğa, cevulukla yeksildir. İslam dini bordoşluktur, ıntımak, tınçlıktı, din degen asıl bağlılıkka takaydı. O sebepten Müslümanlar meyli başka materyallerde, ar başka ülkelerde yaşasın, meyli ar başka tilde süylüp, ar başka ulunun ülkülü olsun, Allah Teala'nın ülkülüne layık bir tuğa oğurdoş ve eseplenir. İslam dini yer ortasından ıntımakla çakır. O sebepten bilimde ıntımak diye düşünüp, manisini çoğaltıp, her günümüz başımız oğuncakta, o durumda Allah Teala'nın danışmanlığının yemişi olan İslam, tınçlık ve pazar dininin bağlılıklarına kayırdan başka yol yok. İslam, tınçlıkın dini. İslam, sana, tınçlık. Diğer ekli sözün çıkan bilgisi bir. İslam dini bir oğulda cevap kanun demez. Allah Teala bu dinde bazı bulutlara özara suyu, ıntımak, dostluk, paylaş boşluk çıkmıyor. Әлбетте, кейінгі сөзді бізден сүйікті ұстазымыз, құранды алғашқылардан отырған ұстазымыз. Минбар медианың негіздеушісі, алдында кеңесшісінің мүшесі, Садбаған ұстаз Долларға сөз береді. Bismillah, velhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bugünkü uyuşturup жатқан улуттар аралык достук, биримдик, биртуалдыкты чыңдоо аттуу семинардын өзү негизги маңызы билинбей кирип келе жаткан улуттардын арасындагы жикке бөлүнүү, негедир алыстоо, негедир бири-бирине мындай кийиктешүүнү алдын алып токтотуу максат. Өзү буга чейин эле учурсак болмок. Эми ар бир нерсенин өзүнүн учуру келет эмеспи? Темеде кызуусунда чап дегенде балким күтүп анан эл өзү ушуга даяр болгондур. Мен мындай кыялдандым эле. Мисалы бир 600 адам чогулса, 300 кыргыз, 300 өзбек болуп, şu bir-biri менен коюн колтуп олтурганда дагы бир башкача чыкмак да, мисалы, башка жарыя мисалы кандай кеткен билбейм, бирок азыр жакшы өтүп атат. Буга чейинки мисалы улуттар аралык араздашуу эми башыбыздан көп нерсе өтпөдүбү мисалы. Көп эле жол аксадык го. Ошол учурда дагы диний кызматкерлердин ролу өтө чоң. Өтө чоң. Баягы кан жыттанып калган жылдары дагы биз өтө ошол очогунда жүрүп ушинтип жаныбызды тобокелге салып жүргөнбүз да. Анан бизге айтышкан, биз ошко келгенде айтканда, чын айтканда бизде азыр соот кийим баягы бронежилет жок болуп атат. Бирок силерге бирден ушундай бир сакчы беребиз. Эhtiyat болгула, эми үчүнчү күчтөр кандайдыр мындай бир чыр чыгарыш үчүн силерге деле мындай бир окту учкан ок келди, жаңылган ок келди, детиртип коюшу ыктымал деп айтканда биз ошол бронежилетти кийип эле чыкканбыз. Башыбызды сайып коюп, элдин ынтымагы үчүн, өлкөнүн бүтүндүгү, стабилдүүлүгү үчүн чыкканбыз да, дагы чыга беребиз иншалла ошентип. Элдин ынтымакка чакыра беребиз. Бүгүнкү ошол апалардын, энелердин, эжелердин, жеңелердин
ушинтип Таңсаардан алыстан ат артып келип ошол эки элдин ынтымагын бышыктоочу семинарга катышайын деген баарынан Аллах Таалам өзү ыраазы болсун. Уюштуруучулардан, бүгүн ушул мына орунду бекер бергендерден, иши кылып себепчи болгондордун баарына. Буюрса биздин эл ынтымагы бекемдеп атат. Болгону ушуга окшош иш-чараларды мамлекеттик деңгээлде өтүш керек болду. Каерде айтайын дегеним, жогорку окуу жайларда, вуздарда мисалы, журдурда бүт бардык мисалы мектептерде, анан баягы өзбек жигит кыргызга үйлөнгөндө же кыргыз жигит өзбек үйлөнгөндө ошону аябай мындай бир масштабтуу кылып көрсөтүшүбүз керек болуп атат да. Масштабтуу кылып көрсөтүшүбүз керек болуп атат. Аны өзүнчө бир баягы телевидениелер бир жакшы бир учурда жакшы чыгарышкан эле баягы ыргесе деп. Ошого өзбектерди аралаштырып, татарларды аралаштырып чыгарганда ырысалдын ынтымак деп бекемделет да. Бүгүн биз бир гана чынын айтайын, бардык Кыргызстан мусулмандар диний башкармалары, муфтият, казыяттар баарыбыз ушул азыр жер жерлерде чачырап иштеп жаткан бирден бир эле максаты улуттар аралык ынтымакты бекемдөө. Анан устаз айтсаңыз, ушул алымдар чек ара аймактарына барып, мүмкүн эки тараптын имамдары менен жолугушуп, алымдары менен жолугушуп, эки тараптын элин чогултуп, мисалы Баткен жергесине барып, ошол эле Өзбекстан менен чек аралаш жерлерге барып, ушундай бир баяндарды, талимдерди өткөрөсүздөрбү? Кечеги ыйык Рамазан айда болгон баягы когаламдан пайдаланып биз бардык да. Өзүбүздүн имамдарга тилибиз өттү. Анан биз тиги Тажик Республикасынын жарандары, алардын имамдарын чакырганыбызда эмнегедир бир аз тайсалдоо болду алар тарапынан. Шындап айтыш керек, жашырганда не? Орун жашырсаң өлөм аш керек дегендей. Ал эми баягы Соктогу бир кичинекей булакты талашуу болуп, ал жерде кичине анча-мынча бир түшүнбөстүк иштер өткөндө биздин Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгынын атынан 15 делегат атайын кадам жайга келип, Өзбекстандын муфтиятынан 15 делегат келип, 30 адам 2 күн болуп көргөндө эртеден кечке чейин семинарды өткөрүп мыкты чечкенбиз ошол жерде. Бул азыркы ошол Кыргызстан менен Тажикстан ортосундагы ошол азыркы келишпестик чек ара маселелерин ушинтип эле чечип койсо болот да. Мыкты чечип койсо болот да. Чынын айтканда, диний лидерлердин ынтымакты чыңоодо ролу өтө чоң. Урматтуу устаздар, урматтуу апалар, эжелер, жеңгелер, карындаштар, урматтуу уюштуруучулар, кызмат кылып жаткандар, баарыңыздардын Аллах Таалам чексиз менин сабагымдын темасы жүрөктөгү Кур'ан жыртылганда. Түшүнүктүү түшүнүш үчүн мен айтканды бир аткарып анан сабак баштайм. Жаныңардагы эжесин деген колун бекем кармагыла. Бекем кармагыла. Айрат сактагыла. Ордуна тургула. Жандарыңызға қойыш оңайды, алыстарды қармадық қой, бейіп көтерді. Машалла. Ол кені жүндәріз? Қайда шүрді? Бекем қармады. Машалла. Ұшыл кетеміз. Менен сабағымды түшініш үшін дауышын керек. Не болдыр керек? Момын мұсылмандар бири-биринен момундай достошууда бири үйдө ынтымак болуп жашоодо бир дене сыяктуу болуш керек. Эгер ошол денеден бир эле мүчө ооруй турган болсо, ал ооруган мүчөгө калган мүчөлөр кошулуп, уйкусуздук жана ысытма менен канаттырган сыяктуу болуш керек. Өзбек тууганыбыз эгерде ооруп турган болсо, кыргыз эч качан муктаж шарт эмес, мукталыш керек. Мукталыш керек. Өзбек мусулман бир тууганын ооруп турганда мен үчүн уйку харам десе, ошондо биз бир тууганбыз. Кыргыз бир тууганы эгерде сыздап койсо, анда өзбектин той кылышы өзү дурус эмес.
Biz kaçan bir denesi futbolu oldu sana biliyor musun? Bir kötüleriz. Ola mı şimdi yaşasa? Ola da inşallah. İnta başa geliriz de. Maşallah. Tüzüleriz. Koy veririz. Jık arayarız de. Bir kasalarla. Hoppa. Üstüne bıçak başa. Ananın yüzünden kaç değil. Ben bu kuşun Türkiye tercihası var nasıl oldu ben? Ekecan ustadımız Bişkek'ten 3 gel kaldı. Tınçılıkken düşürgedekinin oltaramız, tınçılıkken azı ben yolda geleceksem kancalığı hayatlar basıp gene gelecekler. Elhamdülillah, buna uşun öde çok canımız. Nezirden köp kereteler. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım şunday farzantı bergen Allah'a bir hesap şükürler olsun. Allah'ım öte baktılı vaktin balası ekensiz. Allah'ım bizde farzantlarımızdan, nevrilerimizden Allah'ım sizge okşap emer kısa bir süretle bir tartqılarızda Rabbim. İnsanlardan olsun. Geceleri dayanıklısı, ıntırmak olsun. Bu zararlı ıntırmak olup, Kırgızistan'da bağlıdır. Bir, Allah'ın dağlarında ülke geçti onu.